түндік электронды система арқылы 189 қызмат көрсету стандарт форматына білесіңіз өткөрүлөт. Бұл деген нәрсе әрқандай мемлекет органдың ешігін қаққылап, справка беріп қойшы деп, маалымат беріп қойшы деп, бұл кезекте тұрбайды деген сөз. Бұны керекті маалыматты чиновник өзі тап, жаранды уара қылбай тұрған система болады. Қызмат көрсетуде адам факторы жойылады. Бұл коррупция элементтерді кескін түрде азайтады. Бұл түндік системасы. Ошон үчүн санарип аймақ муниципалдық башкаруунун платформасын түндік ведомстволук электронды системасына менен бириктирип, түзүү жагын тезирээк ишке киргизүү керек. Мына шарттар түзүлүп атат, көрүп атасыңар. Мектептерге интернетине кирип атат. Мына 86% жетти. Да 245 мектеп калды, маалымат боюнча. Бул дагы аймактары санариптештикке чоң таасир берет, чоң мааниге. Андан сырткары мына мурунку информациялык киосктар, маалыматтык күркөлөр боюнча азыр 10 кызмат көрсөтүп атат. 381 2017 баштаганбыз. 381 азыр ошондой кызмат көрсөткөн мурунку почтанын базасында түзүлгөн. Мына ошолордун баардыгын тең иштетиш керек. Жалпы элдин катмарында ушу санариптештирүү боюнча артыкчылыктарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошондон кийин жанакы барсак справка ала албайбыз деген маселелер бар токтойт. Мамлекеттик бийликке, айрыкча жергиликтүү бийликке, мына сиздерге элдин ишеними кескин жогорулайт. Муну колго алгыла, түшүндүрүү иштери жүргүзгүлө буну боюнча дагы.